Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Такси кызматында иштеген каарманыбыз жумушунан чарчап, экинчи жагынан карыздан башы чыкпай, жакшылыктан үмүтүн үзө баштаган мезгилде анын унаасына өзгөчө бир кардар түшөт. Анда эмесе окуянын уландысы сизге да кызыктуу болсо, 2022 жылы чыккан Мадлендин өмүр баяны аттуу тасманы көрөбүз. Франциянын Борбор шаары Париж такси кызматында иштеген каарманыбыз Шарлиз акыркы күндөрү иши такыр эле оңунан чыкпай, жолдо жүрүү эрежесин көп бузгандыктан ага салынган айып пулдар дагы көбөйүп, дагы эки жолу айыпка жыгыла турган болсо такси кызматында иштебей турган болуп калат. Бирок каарманыбыздын мындан башка иши жок болгондуктан такси кызматын улантып, жумушун аткарганча эле бека таксиске окшоп блогер болуп кетсемби деп ойлонуп, Айтор кандай болбосун өзү түшүп калган катаал абалдан чыгуунун гана жолун издеп калат. Ошондой күндөрдүн биринде эле каарманыбызга кардарларды таап берген кызматчылардын бири коңгуроо кылып, азыр төмөндөгү Дарейка барыңыз, сизди ал жакта кардар күтүп турат. Төлөмү ачык эсеп менен экен, ошондуктан шашпасаңыз деле болот. Сыягы көп акча төлөп берчүдөй десе, каарманыбызга бул сунуш дароо эле жагып ошол жакка жөнөйт. Анда Шарлиз берилген Дарейка барса, ал жакта каарманыбызды улгайган аял күтүп олтуруптур. Аял таксиге олтуруп өзүн Мадлен Келлер деп тааныштырып, кайда барыштын дарегин айтса, Шарлиз бара турган жак аябай эле алыс экендигин билет. Ал эле эмес, олтурган кардары, сиз унааны акырыныраак айдаңызчы. Бул жолу мен шаарды акыркы жолу көрүшүм, анткени мен каарлар үйүнө кетип жатамын. Бир канча убакыт мурда тепкичтен жыгылып кетип, бир жерим сынып калды эле. Дарыгерлер эми үйдө жалгыз жашаганга болбойт деп каарлар үйүнө жөнөтүштү. Мага бул нерсе жакпай эле турат, бирок башка аргам дагы жок. Мен эмне ошондой эле каары көрүнөмбү, мени канча жашта деп ойлойсуз деп каарманыбызга суроо салса, Шарлиз Мадлендин аябай көп сүйлөгөндүгүнө таң калып, өзү бирок көп дагы сүйлөгүсү келбей, кандай болбосун суроосуна жооп берип, менимче 80 жашта болсоңуз керек. Туура таптымбы десе, Мадлен жооп берип, жок, мен 92 жаштамын. Мени аябай эле жашартып койдуңуз го. Анда мен сизге жаш кезимдеги окуяларды айтып берейин. Ал мезгилде 16-17 жашта элем деп каарманыбыз анын окуясын уккусу келбегендигине карабай эле айтып бере баштайт. Первый поцелуй был с Мэттом. Көрсө, Мадлен ошол мезгилде Америкадан келген Мэтт деген аскер кызматкери менен таанышып, экөөнүн мамилеси сүйүүгө айланып, Мадлен Мэттти катуу жакшы көрүп калат. Бирок арадан көп өтпөй эле Мэтт Америкага кайтып кетиптир. Мэтт кайтып кетер алдында экөөнүн ортосунда төшөк байланышы дагы болгондуктан каарманыбыздын боюнда болуп калып, каарманыбыз уулдуу болуп анын атын Матио койгон болот. Окуяны айтып берип жаткан Мадлен бир кезде эле каарманыбызга кайрылып, унааны токтотуп тура аласызбы деп сурана баштайт. Анда Шарлиз суранычын артка кайтара албай, унааны токтотууга туура келип, Мадлен унаадан түшүп дубалдардын бириндеги жазууну карап эле көзүнөн жаш ага баштагандыгын көрөбүз. Көрсө, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда так эле ушул жерде немецтер каарманыбыздын атасын өлтүрүп коюшкан экен. Болуп жаткан окуяларга күбө болуп жаткан Шарлиз дагы Мадлен менен бат эле тил табышып, өзү жөнүндө дагы айтып берип, 46 жашта экендигин айтып, анан дагы жумушуна арыздана баштайт. Мен күнүнө 20 сааттан иштеп, бир жумада бир күн гана эс аламын. Ошентсем деле такыр киришеге кире албадым, бирок кандай болбосун үй бүлөмдү багышым керек. Ошондуктан ар дайым жумушумда жүрүп, үй бүлөмдү көрбөймүн деле. Бирок бул жумуштун жакшы жактары дагы бар. Сага башчылык кылган эч ким жок, каалагандай жүрөсүң. Бирок кээ бир учурда жагымсыз, жаман кардарлар чыгат, андайлар менен сүйлөшкүң дагы келбейт. Бир жолу бир баланы үйүнө жеткирсем 55 евро болду эле, бирок анда 50 эле евро бар экен. Ошондуктан унааңызды аркага айдап 50 эле евролук кылыңызчы дейт жанагы неме. Ушундай жагымсыз дагы учурлар болот десе, муну уккан Мадлен күлүп, мен сиз такыр сүйлөбөгөндүктөн менин сөздөрүмдү деле укпай эле турса керек деп ойлодум эле. Бирок угуп жаткан турбайсызбы? Анда мен сизге окуямды улантайын деп сөзүн айта баштайт. Мэтт Америкага кеткенден кийин мен ага көп жолу кат жаздым, бирок катыма такыр эле жооп келген жок. Акырында гана жооп келип, Мэтт үйлөнгөндүгүн жана 2 баласы бар экендигин айтты. Ошондон кийин гана мен катымды токтоттум. Ал убакта апам менен чогуу театрда иштейт элем. Ал жердеги актерлорго ылайыктуу кийимдерди тигип жүргөмүн. Ал убакта Рэй деген бала менен мамиле куруп, аны апам менен тааныштырып, экөөбүз баш кошуп, балам Мэтио үчөөбүз чогуу жашап калганбыз. Эгер мен айткан Дарейка барсаң, мурда жашап жүргөн үйүмү дагы бир көрүп кетейин деп ошол жака барышып, азыр тартип сакчылардын кеңсеси болуп калган имаратты көрсөтүп, ушунун 3 кабатында жашайт элек деп терезесин карап калат. Көрсө, каарманыбыз Рейге турмушка чыгып, бирок алардын үй бүлөлүк жашоосу такыр эле тынч болбой, Рей каарманыбызды баласы Мэтиодон кызганып, сен экөөбүз такыр эле жалгыз боло албадык го. Мэтио менин акыркы күндөрү аябай эле кыжырымды келтирип жатат. Андан көрө апаңа берип салбайсыңбы деп жада калса, мас болуп келип алып каарманыбызды уртук мукалаганга чейин барып, үй бүлөдө тынччылык болбой, кээ бир учурда Мадлендин бети көгөргөнгө чейин сабайт.
Бул убакта окуяны угуп жаткан Шарлиз көчөдө сатып жаткан шородон 2 чөйчөк алып келип, анын бири Мадленге берип, Мадлен окуяны андан нары айтып бере баштады. Убакыттын өтүшү менен Рэй такыр эле оңолбой тескерисинче жаман жакка бурулуп, Мадленге кол көтөргөнү аз келгенсип эми анын баласы Мэтьюга дагы кол сала баштайт. Анда каарманыбыз үчүн бул нерсе акыркы тамчы болду окшойт. Анткени анын оюна бир нерсе келип, Рейге кайрылып, макул, мен бүгүн баламды апамкына жеткирип келейин. Бүгүнкү кечени экөөбүз гана өткөрөбүз деп Рейге убадасын берет. Он избивал вас, вашего сына. А вы что, ночь с ним провели? Муну угуп жаткан Шарлиз эчтекени түшүнбөй эле сиз эмнеге ага жакшылык кылганга аракет кылып жатасыз? Ал сиздин балаңызды дагы уруп жатса десе, Мадлен каарманыбызга жооп берип, эми сен сабырыңды кармай турчу, мен окуяны айтып бүтө элекмин го деп сөзүн улантат. Көрсө Мадлен апасыныкына баласын жеткизгенче апасынын уйку дарысынан ала келип, саркеч кийимдерин кийип Рейге ичимдик ырастап берет. Анда эчтекеден кабары жок Рей жанагы ичимдикти ичип бир аз убакыт өтпөй эле катуу уйкуга кетет. Ошол мезгилде гана Мадлен негизги максатына өтүп ал жерге күйгүзүүчү газды алып келип, отту тутандырып Рейдин уяттуу жерин өрттөп салыптыр. Буну угуп жаткан Шарлиз эмне дешин билбей, сиз эмне аны өлтүрүп салдыңызбы? Мен түшүнө албай турам десе, Мадлен жооп берип, жок, мен аны эч кандай өлтүргөн жокмун. Болгону үй бүлөлүк милдетке жараксыз кылып койдум, анткени ал убакта жөн гана ургандыгы үчүн ажырашып кете албайт болчок. Бизде дагы кыргыздарга окшоп эл эмне дейт деген сөз бар эле. Ошондуктан ал эчтекеге жарабай калып ажырашып кетүүгө мүмкүнчүлүк болду деп түшүндүрүп берет. Анда бул окуя Шарлизге аябай катуу таасир этип, бир мезгилде ал аялына коңгуроо кылып, эртең менен аялы Кара менен бир аз урушуп кеткендиктен андан кечирим сурап, маселенин бардыгы акча үчүн болуп тургандыгын түшүнүп турамын. Бул күндөр дагы өтүп кетет, буйруса бардыгын жеңебиз деп аялына жакшы көргөндүгүн айтат. Сыягы Шарлиз дагы аялына жаман мамиле кылып, өзүнүкү өрттөнүп кетүүсүн каалабады окшойт. Бул сөздөрдү угуп калган Мадлен каарманыбызга суроо салып, сыягы сүйлөшүп жаткан Кара сенин аялың окшойт. Мен сага көп окуя айтып бердим, эми сен дагы аялың менен кантип баш кошконсуң, айтып берчи. Мага чындыгында кызык десе, Шарлиз эмне деп айтып беришин деле билбей акыр аягы сөзүн баштайт. Мен Кара менен мектепте чогуу окуганмын, класста балдардын бардыгы аны жакшы көрчү эле. Бирок ал өзү токтоо кыз болгондуктан эч кимге маани деле бербей жүрө берет. Ошондой күндөрдүн биринде мен болгон күчүмдү топтоп Кара менен жакында мамиле кылууга анын жанына барганмын. Мен сүрөткө тартканды аябай жакшы көрөт элем, ошондуктан Каранын көздөрүн сүрөткө тартып, менин кылган ишим ага дагы жагып, ошол мезгилде 16 жашта элек ошол күндөн бери чогуубуз деп айтып берет. Анда Мадлен каарманыбызга сен чындыгында романтик экенсиң, бирок аны өзүң деле сезбей жатыптырсың деп каарманыбызга күч кубат берип, мындан соң Мадлен ажатканага киргиси келгендиктен каармандарыбыз унааны жолдун ортосуна токтотуп коюп эле кетип калышат. Ошентип алар чыккычаңда артында унаанын тыгыны дагы жаралып калган болчу. Ну и козлина! Анда каармандарыбыз жолдун ортосунда ызы чуу салып ал жерден качып кетип калышып, болуп жаткан окуялар Шарлизге дагы аябай эле кызыктуу боло баштады. Анткени эки каарманыбыз бул убакта бири-бири менен достошуп деле калышкан болчу. Анда Мадлен Шарлизга алыстагы имаратты көрсөтүп, бул жер сот имараты. Мен Рейди күйгүзүп жибергенден кийин ал мени сотко берип, сот отуруму болгон. Анда мен жагдайдын бардыгын түшүндүрүп берсем дагы сот менин сөздөрүмө маани бербей, мен өзүмдү жана баламды коргодум, ал мени ар дайым эле сабай берчү. Эгер ал бизди өлтүрүп койсо эмне болот эле десем дагы сот биз тарапта болбой. Рей келип калп айтып, мен Мадленди бир-эки жолу эле уруп койгонмун. Ага көп колум тийген эмес десе, сот Рейге ишенип мени 25 жылга кесип жиберген. Ал убакта соттун чечимин кайтаруу мыйзамы дагы жок болчу. Кыскасын айтканда 50-жылдар аялдын сөзү такыр сөз катары кабыл алынчу эмес. Анан дагы аялы күйөөсү тарабынан келтекчеши кадимкидей эле көрүнүш болчу. Ошондуктан биздин окуябыз бүткүл өлкөгө тарап, аялдар биригип алып пикетке чыгышып, мени эркиндикке чыгарабыз деп дагы чыгара албай коюшкан. Ошентип мен 25 жылга түрмөгө кеткенмин деп айтып берет. Ошентип азыр бизге теңдүүлүктү үйрөтүүгө аракет кылып жаткан Европа бир кезде өзү теңсиздиктин баткагына тизесине чейин батып жүргөндүгүн унутуп калган окшойт. Вот черт! Черт, черт! Ошол мезгилде Шарлиз сөзгө алаксып жатып, кызыл жанып турса дагы токтобой өтүп кетип калат. Анда тартип сакчылар дароо эле аны токтотушуп текшере баштап, каарманыбыз ачууланып бул жолу айыпка жыгыла турган болсо жумушунан айрыларын түшүнүп турган. Анда Мадлен тартип сакчылардын бири аял киши экендигин көрүп, аны жанына олтургузуп, Шарлизди унаадан түшүп туруусун суранып, жанагы аял менен сүйлөшө баштайт. Бир мезгилде эле тартип сакчы аял унаадан түшкөндөн кийин каарманыбызды кое берип жиберишти. Көрсө Мадлен тартип сакчыны алдап, бул айдап бара жаткан бала менин неберем болот. Менин жүрөгүм ооругандыктан операцияга алып бара жатат, ошондуктан стрессте болчу. Кызылды байкабай калды окшойт деп бороргудай кылып ыйламыш болуп, тартип сакчы аял макулдугун берип туура түшүнүп, каармандарыбызды бошотуп жиберишиптир. Анда кубанычы койнуна батпаган Шарлиз дароо эле Мадленге балмуздак алып берди.
Ошентип бир кезде аял өзүнүн окуясын улантып, мен 25 жылдан кийин түрмөдөн аман эсен чыктым. Ал убакта Матеону апам чоңойтуп, чыксам балам чоң эле жигитке айланып калыптыр. Өкүнүчтүүсү балам мен ниет кылгандай юрист болбой эле сүрөтчү болууну чечип, согуштагы жагдайларды сүрөткө тартып иштеп баштагандыгын билдим. Ал убакта Америка менен Вьетнамдын дагы согушу башталган болчу. Ошондуктан Матео жакында ошол жака барып сүрөткө тартып келүүгө камдана баштаптыр. Анда балам мен аны жөнөткүм келбей жаткандыгына карабай эле кетип калып, жарым жылдан кийин Вьетнамдан баламдын өлдү деген кайгылуу кабары келет. Мага ошол убакта бул кабар катуу тийип, мен кайгыма чыдай албай өзүм өлтүрүүнү чечип, бирок өзүң көрүп тургандай жараткан ажал бербесе мына менте өлбөй 92ге чейин чыгып калдым. Мына ошентип менин айтып бере турган окуяларым дагы аягына чыкты деп бул убакта кечкирип калгандыктан каарлар үйүнөн коңгуроо кылып Мадлендин качан келерин сурай башташат. Негизи Мадлен мерчем боюнча саат 3тө барыш керек болчу. Бирок азыр кечки саат 7 болуп кеткендигине карабай эле каарманыбыз Шарлиз байланышты өчүрүп коюп, сиз мени тартип сакчылардан куткардыңыз, мен эми сизди сыйлабасам болбойт. Уруксат берсеңиз ашканага барып тамактаналым деп биргеликте тамактанып олтуруп калышып, бүгүнкү күн Шарлизга аябай катуу таасир эткендиктен анын ой жүгүртүүсү мурдагыдан өзгөрө баштайт. Анткени ал буга чейин урушуп жүргөн бир тууган агасы Даниэлге коңгуроо кылып андан кечирим сурап, анан дагы жашоого болгон көз карашы өзгөрүп, мен сиздин жашооңузду угуп, өзүмдүн жашоом аябай эле бош экендигин сездим. Негизинен шүгүр кылсам болот, сүйүктүү аялым бар, жакшы көргөн кызым бар. Өзүбүздүн үй жайыбыз бар, бирок менин көңүлүм такыр көтөрүлчү эмес. Бул кыска өмүрдө ошентип кайгыга батып өтүп кеткенден көрө көңүлдүү жашоону тандаш керек экен. Сиз мага өтө күчтүү мугалим болдуңуз деп ашкананын акчасын дагы Шарлиз төлөп, унаага олтуруп алып эле бара турган жака күлүп чайнап жөнөй башташат. Ошентип бир кезде каармандарыбыз көздөгөн жерине жетишип, каарлар үйүнүн кызматкерлери Мадленди тосуп алышып, эки каарманыбыз бири-бири менен коштошо албай эмне деп сүйлөшүн билбей эле унчукпай калышат. Анда Мадлен жол акысын төлөөлегин эстеп, мен сага акча бере элекмин го. Канча беришим керек десе, Шарлиз акча дагы алгысы келбей, азырынча жайгаша бериңиз, дагы жолукканда сүйлөшөбүз деп ал жерден кетет. Анда үйүнө кайтып бара жаткан каарманыбыз башынан өткөн күндү эстеп, 42 жашка чыгып албаган тарбияны бир күндө алгандыгын толугу менен түшүндү окшойт. Анткени ал ушунча жылдан бери эң кооз шаарлардын биринде иштегендигин түшүнүп, жумушка гана көңүл буруп ушул убакка чейин Алина чөйрөнүн кооздугуна маани бербей жүргөндүгүн билет. Ошентип ал үйүнө келип болгон окуяны аялына дагы айтып берип, мен Мадленге кайрадан жолугамын деп убада бердим эле, ошондуктан экөөбүз барып келели. Мен сени аны менен тааныштыргым келип жатат деп бир жумадан кийин каарлар үйүнө барышат. Мадам Келлер умерла вчера. Что? Көрсө Мадлен күн мурун эле каза болуп калыптыр. Ал буга чейин тартип сакчыга жүрөгүм оорулуу деп айткан сөзү калп эмес экен эле. Анда каарманыбыз уккан кулагына ишенбей анын бөлмөсүнө кирип алып ыйлап, андан соң үй бүлөсүн алып алып Мадлендин мүрзөсүнө дагы барып келишет. Ошол жерден Шарлизга бейтааныш адам келип кат берди. Көрсө бул адам Мадлендин юрист экен эле. Катта Мадлен Шарлиз менен амандашып, акыркы аны менен өткөргөн күн эң бактылуу күн экендигин айтып, 92ге чыкса дагы бул өмүр аны үчүн бир күндө эле өтүп кеткендей сезилгендигин жазыптыр. Анан дагы Шарлизге керезин айтып, сен жакшы адам экенсиң, ошондуктан үй бүлөңө жакшы көңүл буруп бактылуу болгунуң. Менин сага берген жол акым ушул болсун деп үйүн сатып акчасын толугу менен каарманыбызга калтырып кетиптир. Ошентип каарманыбыз үй бүлөсү менен ичинен Мадленге ыраазы болуп, бактылуулукта кучакташып турган жерден тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ушул 2 күндүк жалган дүйнөдө бири-бирибизди капа кылбайлычы.